Assalamualaikum dostlar. Çalıvat şarı Orus parkka. Бұл park жақында түшті. Çalıvat şarының mэриясынан Allah razı olsun. Өте соның қылып, қоғыз қылып, парк жүріп берді елдергеч. Бұл жерлер мұртла еленіп, басылып кетіп өтілі. Елге пайда болсын деп, Çalıvat шары мэриясында қылды. Бирок жашоочулардан, жарандардан мындай даттанылар түшөтөт. Көргөнүңөрдөй отургучтардын үстүндө крышасы жок экен. Тамбашчысы дейбизби? Бул дизайнбы билбейм, бирок мында отурганыңда жамыр тийип, жамыр жаган учурда отура албай табылабыз деди. Ошого мэрия Çalıvat шаар сураныч мындай үстүн тосуп бересиңерби? Иш кылып жарандарга шарт түзүп бериш керек экен да. Экинчиден бул эми тамбаш болсо суу, жамгыр, кар тийбей, ол отургучтар көбүрөөк чыдайбы дейм да. Экинчи маселе ушул парктын оозу көргөнүңөрдөй адамдар сыртта басып жүрөт. Бул жерде тротуар бар экен. Бирок бул тротуар бар, азыр түпкүгө барат да. Ошол себептен адамдар чоң жолдо басат. Көргөнүңөрдөй. Чоң жолдо болсо тротуар жок. Ошол себептен сен жарандарысың, вообще негизи адамдардын коопсуздугуна кандайдыр бир коркунуч жаралып атат. Эми бунун үстү Токтоматов атында университет. Ол негизи студенческий район, спутник. Жаш адамдар көп жүрөт. Ошол себептен мына жерде мындай мэриядан суранды элек, бирок хоп деп ошол ойдон жок болуп кетти. Мына жерди ачып берсеңер. Көрөт атасызбы, ана студенттер келип атат да, жол менен басып, пешеходный жолго токтоп, тротуарга. Азыр наркы жака университетке өтүп кетип атат. Ошону мындай туура эле ачып берип, мына жер кичине шабыл төшөп, жол кылып берсеңер өтө сонун болмок экен. Бул ошо биздин жарандардан кайрылуу болуп атат. Çalıvat шаар мэриясы угуп, жол ачып берет деп ишенебиз. Чоң рахмат.